Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы, ден соолук иштер? Мен кайрадан Зака күчү сиздерге богул Бауыржан Каныбектер боюнча айтып кетейин. Бул Бауыржан вообще чектен ашып кетти деп атайм. Өткөндө эле сүйлөп кеткем чоңдуруп айрылыпчы. Ушу жетпей атат да, эмнеге жетпей атат же Кыргызстандан кыйын патриоттор токтотуп койбойт атат да бунучу. Бир ордуна коюпчу. Муну ордуна ким коет Бир эле Кудай коет да туурабы, Кудай бир күнү убакыт көрсөтөт дегендей. Ошол күндү күтүп атат эле. Маңдайын жаскан көрөсүн деген сөз бар го. Анан кийин бул өткөндө эле мотивке бойго чакыргам. Эми бул экинчи очередь бул мунусу калбады эми. Жаш пацан болупчу. Тиги аксакал болчу, билесиңер да. Өзү эле бир 50 кылган киши эле го. Бул болсо уже менден бир канча 6 жаш кичүү экен, 7 жаш. 93-жылкы турбай бул. Өзү кара кулжаран болот экен. Анан ушул айрылып кетейин дедим, бул чектен ашып кетти. Өзүңдү эре ойлосоң бирөөнү шер ойло деген сөз бар го. Жоошсон жоон чыгат, кыйындын кыйыны бар, күч атасын тааныбайт дегендей. Кудай берген күчүм бар дегендейчи. Бауыржан эмне далай бойлорун талкалап Майк Тайсондой эле бүт баарын сапырып бүтүрдүңбү ушул убакка чейин? Канча жылдан бери бойго чыгып жүрөсүң? Аябай чектен ашып кеттиң, кой десе болбойчу. Сага эмне акырын сүйлөгөн жарашпайт экен. Өткөндө түз эфирден отурганда эмнеге звукту өчүрүп алып отурдуң? Элдин баары ач шоу болсун деп. Элдерге шоу керек да, сенин бандиттериң баары менин комменттеримде жүрдү го. Миле сөгүп сагып мени тилдепчи. Анан кийин тиги арам акчаны таппай, антип сөгүнүп сагынбай тартипте ойносуң эле болот да туурабы? Эмнеге мынтип Кыргызстанды булгап атасың дүйнө жүзүнө уят кылып? Кызыктуу адам экенсиң сен. Негизи эне атаң барбы сенин? Туугандарың барбы? Тарбиялап турган мындай эле эме барбы? Досторуң, классташтарың жокпу вообще? Үйүң айылыңдагы кошуналарың тыйып койбойт го дейм сени. Же чоңдор тыйбайса, ушу Камчыбек Ташиевдин кошунасы болчу да ушулчу. Ушул жактан болот да негизи. Эмнеге тыйбайт деп түшүнбөй атам да ушул баланы. Эмнеге чектен ашып атасың? Эмне мени ушу токтотоюн деген оюң барбы? Ютубка кирип бардак кылып, элдин баарына жаман көрсөтүп, Назира менен Гүлжайнанын шакирти болоюн деп чечтиңби? Ошонун шакирти болуп чыгайын депчи? Же Мотивдин шакиртисиңби? Эмне мынчалык чектен ашып атасың? Улууну урматта, кичини ызатта деген сөз бар го. Сен эмне экөөбүз жолугалы деп өткөндө айтканмын, эмнеге жолукпай атасың, качып жүрөсүң? Сен тиги оштун чокусунда, мен чүйдүн ортосундамын дегендей. Эмне жолукканга духуң жетпей атабы? Жолугасыңбы? Каяктасың? Айтчы адресиңди. Же эмне жолугуп чечеликпи? Эркекче. Же болбосо эмне бой уюштурайынбы? Мен да уюштурган адамдарым бар менин. Сен эмне? Мени оңой балада ойлоп атасыңбы? Мага жолуксаң жолуктуң эркекче. Ушул айда күтөмүн да. Сен ушу сага вызов кылайын дедим атайын. Чектен ашып кеттиң, сен акырын сүйлөгөн жарашпайт экен. Өткөндө түз эфирден көңүлдүү тартип сабаган өтүп атсам, менин эле К.С.дан бери сөгүп туруп ютубка чыгарып коюп турсуң да, шүмчүк бандиттериң чыгарып коюп тур. А так сен мени оңой бала ойлобоктуңбу? Акырын бир күнү жер тоголок, акырын жолугасың мен. Любой жете областтын ычык бычыгынан астыма чыкпайын ойлоп атасыңбы? Кайсы жыл кайсы ай болсо дагы. Акырын дагы Кудай жолуктуруп коет экөөбүздүчү. Анан ошондо менден тизелеп кечирим сурап калып жүрбөктүңбү? Тура мен сүйлөп атырмын, кечирип кой деп. Ошондо таарынбы атак? Живой башка дейт, экран артында сүйлөгөн башка дейт. Экран менен сүйлөшкөнчү. Акырын эле ал бир күнү болбосо бир күнү көрөсүң көргүлүктүүчү. Менден көрбөсөң башкадан көрөсүң дегендей. Эмне кыйынсыңбы? Мен салмагым 183. Салмагым 90 килограмм, боюм 183. Акырын эле жолугабыз бир күнү болбосо бир күнү. Көрдүңбү, убакыт учкан өтүп атат. Эмне жолукпай өтүп кетем деп атасың ушу боюнча? Сен эмес, Каныбегиң чектен ашып кетти. Силер бул сөгүнүп аткан тартиби жоктордун баарын ордуна чоңдор койбосо да, мен койбосом болбой калсылерчи. Вообще, унчук болбойсо башка чыгып кеттиңер дегендей. Акырын болбосо бир күнү токтойсуңар ушул жылыбы, эмки жылыбы. Бүт баары убактылуу нерсе дегендей. Бул түбөлүк жашоо эмес. Ошончо бир бирибизди сыйлашып өтөлүк десең, чектен ашып кеттиңер. Улуу апалар, аталар көрүп атабы? Миллион, миллиард киши көрүп атабы дүйнө жүзүндө? Уят кылып бүтүрдүңөр го. Ойносоңор да чегинбей ойнобойсуңарбы? Акча деп эле бүт денеңердин баарын сата бербей. Бүт тилиңерди, уят жериңер албай калдыбы вообще? Канча деген эжелер, байкелер көрүп атат. Тартиби жоктор. Жаштар көрүп силер көрүп өсөбү? Уят эмеспи? Тартип сактабайсыңарбы? Бауыржан, мен сени күтөм, жообуң уктуңбу? Мен сени бойдон болбосо, мен ММАге чакырам, мен сени бой бес правилге. Же бойдон болбосо, же көчөдөн жолугабыз. Уктуңбу? Көчөдөн эркекче ырас көрсөтөбүз бири бирибизди. Ошондо кыйын экенин байкап көрөйүн ушул жерден. Салмагың, боюң канча эле? Мен 90 килограмм, боюм 183. Сеники 60 70 деп уккам. Боюң канча эле? А так без правила ММАге чыгасыңбы, же без правила көчөдөн чыкканың оңбу, айтчы. Ошо экөөнүн жообун күтөм, уктуңбу? А так бул ТикТоктогу сөгүнүп сагынганын баары ордуна коюлбаса болбой калды, чектен ашып кетти. Мен койбосом башкалар койбой калды мунучу. Акырын болбосо бир күнү коюлат бул ТикТоктун баары. Жабылса дагы ордуңарга келесиңер да, кармаласыңарбы же аккаунтуңар өчүп вообще чыккысыз болосуңарбы? Бир эле Кудай көрүп турат дегендей. Ошон үчүн тартипти сактагыла, уктанабы, Бауыржан? Абайла, бир күнү болсо бир күнү чаап кетет сени башкалар. Мен чаппасам да, бир күнү болсо бир күнү жолугуп, мен сени ордуңа коем да, ошо убакыт келет, буйрса келет дегендей. Дуайында жолукканча. Мен сага күч